Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Адаттагыдай эле кыргыз тили сабагы 6-класс. Темабыз 6-классда өтүлгөн материалдарды бышыктоо, башкача айтканда санат угуштары жөнүндөгү билимибизди бүгүнкү сабакта бекемдейбиз. Сабакка даяр болсоңуздар, баштадык. Сан түшүнүгү байыркы баба тилде конкреттүү санды билдирген. Анткени буга Манас эпосундагы материалдар далилдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Манас эпосунан төмөндөгүдөй саптарды кезиктирүүгө болот. Айдын бурчу 6 сан, 6 айланып келгенче, 60 ата кем алдан талып калбайбы? Жердин бети 7 сан желпиништен кайта көр. Бүгүнкү сабагыбыз саякат сабак болот. Башкача айтканда, санат угуштар өлкөсүнө саякатка чыгабыз. Саякатта санат угушту талдай алабыз. Санат угушту башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалай билебиз. Алган билимдерибизди бекемдейбиз. Билимдерди колдоно билүүгө көнүгө алабыз. Саякатка чыгууда алтын эрежелерди сакташыбыз керек. Саякатка кетип жатып башка нерселерге алаксыбайбыз. Берилген суроолорго жооп беребиз, кунт коюп угабыз. Бул эрежелерди сактоо санат угуч өлкөсүнө жетүүгө чоң жардам берет. Санат угуч өлкөсүндө өтө акылдуу, билимдүү адамдар көп. Ал бизге барганда суроолорду беришет. Андыктан биз акылыбызды чыңдап алышыбыз үчүн билис суроолоруна жооп берсек. Биринчи суроо: комуздун кылымынын саны канча? Албетте азаматсыңар. 3. Кийинки суроого көңүлүңөрдү бурсаңар. Жусуп баласагын канчанчы кылымда жашаган? Азаматсыңар. Жообу 11-чи кылым. Кийинки суроо: 6 нөлдөн турган сан? Азаматсыңар. 1 миллион. Кийинки суроо: көчмөндөрдүн экинчи оюну өткөрүлгөн жыл? Көчмөндөр оюну жакынкы жылдардан бери өткөрүлүп келет. Эсиңерге салсаңар. Азаматсыңар. 2016-жылы өткөрүлгөн. Баштадык. Санат угуштар өлкөсүнө саякатка чыктык. Эң алгач эле саякатка чыгыш үчүн аба майданына бардык. Ал жерден бизге кутуча беришти. Кутучаны ачсак, төмөндөгүдөй суроо чыкты. 1991-жыл 31 август кандай тарыхый күн эле? Экинчи суроо: акча бирдиктери боюнча келди. 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 сомдорунда кайсы тарыхый инсандар бар деген суроо келди. Бул суроолорду чечмелеп алгандан кийин биз самолетко отуруп саякатыбызды андан ары уладык. Самолетко отургандан кийин бизге стюардесса кыз төмөндөгүдөй шарт менен кайрылды. Жаңылмашты жаңылбай айткыла. Ал кайсы жаңылмаштар экен? Көңүлүңөрдү бургула. 40 кыл куйрук, 40 кыл куйрук ичинде 40 кызыл кыл куйрук. 40 кыл куйрук, 40 кыл куйрук ичинде 40 кызыл кыл куйрук. 5 кашка коюм бар, 5 кызыл коюм бар, 5 коюм 5 башка. 5 кашка коюм бар, 5 кызыл коюм бар, 5 коюм 5 башка. Кийинки жаңылмач:
Bir tüp tıt, bir tüp türp, bir tüp tıt tıt türt töt, tıt türptü türt töt. Bir tüp tıt, bir tüp türp, türp tıt tıt türt töt, tıt türptü türt töt. Азамат сыңар жаңылмашты. Жаңылбай айткандан кийин сапарыбызды андан ары уладык. Самолеттон түшкөндөн кийин биз ажайып кооз жерге туш болдук. Андан Санаточ өлкөсүнө өтөлү десек, дарыя бар экен. Көпүрөдөн өтүүгө келгенде бизге төмөндөгүдөй суроолор менен кайрылышты. Табышмакты жандыргыла. Биринчи табышмак: bir адамдын 3 буту бар. Экинчи табышмак: 2 буту, 2 баш, 6 буту, 2 башы, 1 куйругу бар. Булар эмне болушу мүмкүн? Табышмакты жандырып алып, сапарыбызды уладык. Санаточ өлкөсүнө келип жеттик. Санаточ өлкөсүн Санаточ хан башкарат экен. Санаточ хан сарайынын түзүлүшү жөнөкөй жана татаал түзүлүштө экен, өзүңөр көрүп тургандагыдай сүрөттө. Ал жердеги адамдар бизди таң калуу менен карашты. Бизди вазирлердин башчысы тосуп алды. Тосуп алып, ханга, Санаточ ханга алып кириш үчүн бизге өзүнүн шарттары менен кайрылды. Ал кандай шарттар? Макалдарды толуктагыла. Өлчөп, кес. Экинчи, жигитке өнөр аздык кылат. 3, кыздын чачы улуу. Сомуң болгучакты досуң болсун. Байлык, ден соолук. Бул макалдарды толуктап чечмелеп алгандан кийин бизди Санаточ ханга алып кирди. Хандын 6 баласы бар экен. Жай баракат турмушун өткөрүп жаткан мезгил экен. Элге төмөндөгүдөй шарт менен кайрылып турган мезгил экен ошол учурда. Ким менин суроолорума анык так жооп берсе, мен бүткүл акыл билимимдин, бүткүл байлык, мүлк казынамды бардыгын ачкычтарын ошол адамга берем деген шарт менен кайрылып турган экен. Ал кандай шарт болду экен? Көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Санаточ хандын суроолору. Биринчи, жөнөкөй жана татаал Санаточ хан сарайынын айырмачылыгы. Экинчи, 6 балама мүнөздөмө бергиле. Кайсы 6 баласы деп ойлошуңар мүмкүн? Албетте, эсептик, иреттик, топ, бөлчөк, жандама, чамалама деген 6 баласынын ар бирине мүнөздөмө сурап жатыптыр. Үчүнчү шарты: Санаточтун жасалуу жолдорун айтып бергиле. Ушул суроолорго жооп берген адам Санаточ хандын бүткүл акыл билимине, казынасына ээ боло алат. Санаточ хандын казынасына кимдер ээ болот? Албетте, жогорудагы суроолорго жооп берген окуучулар гана ээ боло алат. Жооп берип, мугалимиңиздерге жөнөтүңүздөр. Ким Санаточ өлкөсүнө саякатка барып, Санаточ хандын казынасына ээ боло алат экен. Бүгүнкү сабактан жыйынтык чыгаргыла. Мен бүгүн сабакта буларды билдим. Сабакта буларга машыктык. Тапшырманы белгилеп алабыз. Санаточтор катышкан табышмактардан таап келебиз.
Сабакка активдүү катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.